Айыл чарба жерлерин эффективдүү иштетүү, дыйкан фермерлердин түйшүгүн жеңилдетип, жеңилин жерден орун колдон алуу башкы максатыбыз дешет Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү. Бул максатта дүйнө жүзүндө болуп жаткан алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу башкы максат экендигин баса белгилешти. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү министрликтин биринчи милдети ушул калкыбызды азык түлүк коопсуздугу менен камсыз кылуу. Мына ошонун бүгүнкү өтүп аткан семинар жалпы республикадагы дыйкандар үчүн алардын пайда көрүү максаттары үчүн жана ошондо жалпы экология үчүн Кыргызстандын агрардык тармактын өсүшү үчүн чоң салым кошо турган семинар болуп атат. Алдыңкы тажрыйбаны дыйкан фермерлерге бөлүшүүнү каалагандар өз тажрыйбаларын энежибине дейри айтып беришти. Айрыкча жамгырлатып сугаруунун натыйжалары жыл сайын жакшы болуп жатканы маалым болду. Барабанного типа деп коет. Бул барабанного типа менен биз сууну сугарабыз. Ошондо биз 50 литр суу менен 3 барабанды иштете алабыз. Ошондо баарына бир эмеге 16 литр суу секундасына бир барабанга кетет. Ошондо 50 литр суу менен биз алып 50 литр суу менен бир барабан менен сугарабыз. Бир барабан бир суткасына 2,5 гектар сугарылса болот. Жерди айдабай себүү, сугаруунун жеңил жолун издеген дыйкандар үчүн бүгүнкү иш-чара натыйжалуу болду дешет адистер. Дыйкан фермерлер өздөрү кызыккан суроолору боюнча так маалымат алышты. Семинардын башкы максаты мына түз себүү, жамгырлатып сугаруу, мына спинклер ыкмасы да. Мына биякта жамгырлатып сугаруу болот. Ушундай жаңы инновациялык жаңы ыкмаларды дыйкандарыбызга жеткизип үйрөтүү. Бул биздин астыңкы күжүрмөн чарбаларыбыздын бири Тазажан үйрөнчүлүк чарбасы быйыл түз себүү ыкмасы менен 400 гектар жер себишкен. Чүй жергесинде элге керектүү мындай долбоорлор байма-бай өткөрүлүп турушу элге абдан маанилүү экендиги дагы белгилүү болду. Жанара Эсенова, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.